Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 12 март 2024 жыл. Орозо айы. Андыктан орозо кармагандар ниетиңиздер кабыл болсун. Эл журтубузда тынччылык, токчулук, молчулук болсун. 9 март күнү Даймандка 9 ай болду. Boyu 1 метр 47 сантиметр болду. Бүйрүсү жакшы чоңоюп атат. Жеген ичкендери тууралуу, тойту тууралуу сиздерге өткөндө тасма тартып бергем. Бүгүнкү тасмада туугандар ушул жаш өспүрүм жылкылар тууралуу ой бөлүшкүм келип атат. Ага себеп бир жума мурун Борбордук ат майданда чоң ат чабыш болду. Тай, кунан, аламан болду. 40ка жакын тай чабылды. 20га жетпеген бир кунан, 10 чакты аламан чабылды. Мунун бирден бир себеби туугандар. Ошол тай кезинде чабылган күлүктөр көпчүлүгү мертинип, кунан, аламан ат чабыштарга жарабай калып атат, жетпей калып атат. Ага бир мисал, былтыр эле Казак-Кыргызда байга өтүп жүргөн аламандан Алия Голд деген күлүк тай Россиядан келген болуш керек. Ошол буту жарабай калып, чуркаганга жарабай калган экен. Абдан өкүнүчтүү. Жакшы, көптүн үмүттөндүргөн жылкы эле. Бул ошого мисалдар көп туугандар. Негизи жылкы баласы 3-4 жашында барып жетилет. Муундары, сөөктөрү, чемирчектери катат. Дүйнөлүк практикада жылкыны 2 жаштан өткөндөн кийин кыска аралыкка сыноо иретинде чабышат. Бизде болсо сөөк ат элек жылкыларды 1 жашында узак аралыкка чабып атабыз. Көпчүлүк айтышы мүмкүн. Муну ата бабабыз чабып жүрбөдү эле, сен эмнени билесиң деп. Менин билгеним ата бабабыз кыргыз жылкыларын чабып келген. Кыргыз жылкылары бат жетилет. Алардын буту колу кыска. Биздин тоо шартка ылайыктуу жылкылар болгон. Экинчиден ал убак көчмөн заман болгон, жоопкерчилик заман болгон. Мингенге унаа керек болгон. Ошол бирден бир себептери ошол. Ал эми азыркы шартта күлүккө 100% таза кандуу күлүктөрдү чабып атабыз. Ал жылкылар болсо жана жогоруда айтылгандай 3-4 жашында барып жетилет. Ошондуктан көпчүлүк жылкыларыбыз мертинип калып атат туугандар. Ушуну ат чабыштарды уюштуруп жүргөн адамдар ойлонуп, эске салып, көпчүлүк менен акылдашып бир жолго салышыбыз керек. Экинчи айтайын дегеним, жылкы баласын жаш өспүрүм кезинде абдан жакшы багып, тарбиялап, өстүрүшүбүз керек. Ошого көңүл бурулбай калып атат бизде. Ошол себептен өзүбүздө андай жылкылар чыкпай, чет мамлекеттен бутунан кеткен, ден соолугунан кеткен, картайган күлүк жылкыларды алып келип алып, ошолордон урук алабыз деп сүйүнүп атабыз. Алар жанагы эскилиги жеткен автоунаадай эле болуп атат. 10 жыл ал жакта айдаганан бизге ошол мамлекеттерге сатып берсе, алып келип алып свежий машина экен деп сүйүнүп айдап жүрүп атабыз. Биз мындай жол менен эч убакта алардан оза албайбыз. Жарыштан ута албайбыз. Биз алардын аркасынан гана ээрчип жүрө беребиз. Ошондуктан ошондой иш кылышыбыз керек. Жакшы ат майдандарды курушубуз керек. Саяпкерлерди
чабандестерди окута турган атайын окуу жайларды ачышыбыз керек, тарбиялашыбыз керек. Себеп дегенде жылкы спорту бул абдан кирешелүү тармак болуп эсептелинет. Эгерде жакшы жолго салса. Ага мисал Кытайда Гонконг деген шаар бар. Мамлекет ичинде мамлекет бар. Өздөрүнүн конституциясы менен, мыйзамдары менен. Ошол жерде болгону 2 гана ат майданы бар экен. Бирок ошол ат майдандан түшкөн каражаттан күлүк аттар чабылып, дүйнөлүк деңгээлдеги өздөрүнүн билим берүү тармагын толугу менен каржылайт экен. Мугалимдерге айлык, окуучуларга окуу куралдар менен. Францияда ошондой эле түшкөн каражаттан пенсиялык фондду каржылашат экен. Улгайган адамдарга пенсия берилет экен. Буга окшогон мисалдар көп. Биздин артыкчылыгыбыз туугандар. Бизде жылкы багам деген, жылкыга кызыккан жаштарыбыздын саны көп. Жанагы жогоруда аталган мамлекеттерде пайыздык деңгээлде жылкыга кызыгуу аз. Андыктан биз ошону туура өзүбүздүн артыкчылыктарды туура пайдаланышыбыз керек. Туугандар. Айтайын деген ой пикир ошол. Буюрса дагы Даймант тууралуу ай сайын тасма тартып турабыз. Даймантты бүгүн кой берсек бул жерге абдан чуркадан ары бери оюн салып тердегенче топуракка оонады. Жылкы баласына бош кой бериш керек. Азыр видео тартайын деп түстүрсүн деп байлап койдум. Негизи бош жүрөт. Жылкы өзү табиятында бош жүргөн жаныбар да. Biz bayağı şartqa байланыштуу sarayga камап, кейбирлерибиз байлап салып атабыз. Анда эмесе туугандар, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.